Дегенде биякта 10 килограмм болуш керек. Памперсин ала келиптирмин. Ушул бир памперстин баркын билебиз да дебейинби. Деген ой, мен чук кетти. Сонун чийиктери бар. MaxBook деген эмнелерди билдирет? Максаттардын китеби дегенди билдирет да. Мындай. Сагызганмын да. Дайыма сөзсүз мындай аксессуарлар болуш керек. Тиш негизи эле бир чоң проблема да энелерде. Мактана кетейин дебейинби? Жолдошум белекке берди. Негизи аябай кымбат болчу, ичим ооруган дебейинби? Саламатсыздарбы? Менин атым Жанат Атабаева. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Жанат Accessories брендинин негиздөөчүсүмүн. Ушундай жоолук, ушундай көйнөктөрдү чыгарам. Атайын келиндер үчүн. Жана көп балалуу эне, блогер, жанакөй кыргыз айым десем болот. Бүгүн болсо баштыгымда эмне бар көргөзүңүз деп чакырышты. Көргөзө кетейин. Менин баштыгым эң биринчиден айта кетем, биякта 10 килограмм болуш керек. Дайыма жолдошум айта берет, бунун ичинде эмнелердин баарын салып аласың деп. Болгондой алып келдим, өзүмө кызыктуу болуп атат. Ошо азыр сиздерге көргөзө кетейин. Эмнелер чыгат? Так, биринчиден биякта менин штативим көрүндү. Бул менин чоң жардамчым. Бул штативди сумкага салып коем. Атайын издеп Японияда эмеде жүргөндө, путешествияда жүргөндө атайын издеп алгам. Анткени мен гаджеттерди тим эле окумуш жакшы көрөм да. Анан буларда деле эмне кызыктуу болуш керек, буларда деле бир башкача буюмдар бар болсо керек деп туруп алдым. Сапаты жакшы экен. Буну мынтип тургузуп коесуздар дагы, мындайынан да тартса болот, ар кандай кылып. Жана эгер чоң съемка, общий съемка керек болсо, мынтип чоңойтуп койсо болот экен. Ошол сапаты жакты. Жана бунда эмнеси жакшы, мындай пульту бар экен. Мисалы, алыс туруп деле бул менен эме кыла берсе болот да, тартып берсе болот. Бунун бирок баасын эсимде жок. 5000 теңге болсо керек. Так, бренд болсо Coleman деп жазылып турат. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Так, жана бул да менин жардамчым, бунсуз болбойт, анткени менин жумушум бардыгы тең телефондо. Жана сөзсүз powerbank салып коем, бирок бул powerbank меники эмес, бул баламдын powerbankын алып алдым, анткени меники төгөнүп калыптыр. Ошо буларды зарядташтагы бир убакытта, бирок чоң жардамчы. Шнур менен чогуу. Жана кече айтып атпаймынбы, болгондой алып келдим. Кече балам менен чыктык элек, памперсин ала келиптирмин. Сөзсүз бир памперс энелер түшүнсө керек, сөзсүз бир памперс алып коесуң, дайыма кереги тиет да. Ушул бир памперстин баркын билебиз да дебейинби? Анан мындай сонун эме, бул уже байкуш саргайып эметип калыптыр, анткени бул 3-чү кызымдыкы болчу. Азыр болсо мына көп жыл болду, уже 5-чи колдонуп жатабыз. Буну болсо бала тердегенде аркасына салып коесуздар дагы, эмеси кандай десем, сухой болуп кала берет. Жана бул жерде да эмне бар экен? Менин кошелегим бар. Кошелегимди аябай жакшы көрөм. Бул кошелекти болсо мага иним кайсы жерден алып келди эле, жашаса бир саякатка барып алып келип берген атайын мага. Арнап жалгыз иним бар. Жана бунун ичине сөзсүз акчадан тышкары мен балдарымдын сүрөттөрүн алып жүрөм. Балдарымдын сүрөтү бар. Жана атамдын сүрөтү бар. Жана мына атамдын сүрөтү. Жана балдар кээде тартып коет да, анан апа меңиз бул сизге белек деген, ой, мен чук кетти. Сизге дегенде сөзсүз ушундай кызыктуураак эмелердин калтырып коем да сумкамда, кошелекту. Анткени булар сурашат да дайыма. Апа баягы тартып бергеним каякта дегенде, аны оңоюраак табылат да бияктан. Сөзсүз эмне бар десеңиз, супрастин. Супрастинсиз болбойт, анткени баягы аллергик балдары барлар түшүнсө керек. Кээде тоодо бул супрастиндин эмеси $1 миллион туруп калат да, ошон үчүн супрастинди дайыма салып жүрөм. Так, дальше
Бул жерде Гапыр Мадаминовдун китеби бар. Мен негизи максатым бир жумада жок дегенде бир китепти бүтүрүш, окуп бүтүрүш. Анан бир жумада мисалы кыргыз китеп окусам, кийинки жумада орус китеп окуганга аракет кылам. Бул китепти жаңы баштадым, ата-энелер үчүн дейт. Аябай жакшы китеп деп уктум. Негизи Гапыр агайдын китептери аябай жакшы. Бул китептин баасы 300 эле сом экен. Алдай дүкөнүнөн алгам. Так, жана менин планерим, байкуш планерим дагы уже карарып, бул жерде сөзсүз мондай балдардын чийиктери бар. Бирок бул деле сонун чийиктери бар. Бирок бул деле байкуш менин жардамчым, анткени бул жерде сөзсүз мен негизи азыр толтура приложениялар чыгып атпайбы? Баягы күнүңдү жазып коесуң убактысы мененчи. Бирок мага именно баягы эски доордо сыяктуу эле жазып, монтип ар бир эме мөөнөтү менен, ар бир сааты менен жазган мага жагат да. Анткени баары бир өзүң колуң менен жазганда ошондо мээңде ошолордо калат да. Ошондуктан кийин планерсиз жүрсө, сөзсүз планерди жазгыла менин сунушум. Планерсиз менин күнүм өтпөйт. Так, бул менин планер. Кстати, Maxbook деген планер, бул мурун 750 сом турчу. Бул менин биякта жазылып турат, Жанат Атабаеванын кол эмгеги деп. Бул планерди өзүм иштеп чыккам. Кийин бунун баардыгы 1000 штук чыгарсам, 1000 штуктун баары сатылып кеткен. Анан болсо мен төрөп калдым, ошентип калып калды бул иш дагы. Эгер кызыккандар болсо, мага бир мотивация берип койгула, мен кайра чыгарайын. Maxbook деген эмнелер билдирет? Максаттын китеби, максаттардын китеби дегенди билдирет да, баягы цель, книга целей деген сыяктуу. Планерге эмне менен жазабыз? Сөзсүз калем менен, калемде бул кара ручка менен беде бааларды, эмелерди жазып калсам жумушумда керек болот. Жана бул дагы жөнөкөй калем эмес, бул жерде best mom деп турат. Бул кызымдын белеги. Мен үчүн мындай кичинекей нерселер мен үчүн аябай маанилүү. Ушуну көргөндө эле кандай бир эме рахат аласың, кандай мотивация аласың. Ошондуктан мен үчүн мындай кыскача балдарымдын эстеликтери деле мен үчүн аябай сонун дем күч берет да. Жана бул жерде Health Priority деген эме бар. Очки бар, көз айнек. Бул көз айнекти мага менин курсум бар, личный бренд боюнча. И ошол жерде мен бүтүрүүчүм ушундай эмени Аделя деп аты Аделя. И Аделя мага ушундай белек берди эле. Сиз телефондо көп отурасыз, ошон үчүн сизге ушундай очки депчи. Ошон үчүн Аделя, сизге рахмат, көрүп жатсаңыз, ушундай сонун очки мен үчүн аябай сонун белек болгон. Жакшы экен. Жакшы буюм. Жана бул дагы менин жардамчым. Бул болсо мен Кытайдан эле заказ бергем, митбекер эле болгон. Бул болсо мисалы тойлордо же болбосо мындай свет аз жерде колдоном да. Мисалы освещение жок жерде ушуну кылсам видеолорум жакшы чыгат. Бул дагы ар кандай түстөр менен эметет. Чөтө өчүрө албайт. Анан бул дагы сонун нерсе, мист деп сатышкан. Мен деле көп эмете албайм, бирок ошо жана мен айттым да, бетим көп кургайт, бирок кээде эмдей бетиңе тоналка эметип койсоң, кантип кайра сүрүп, кайра крем эметесиң десем, ушундай нерсе чыгыптыр. Мист деп аталат экен. Бетиңе мынтип чачып койсоң эле бетиң сонун болуп эме болуп калат экен да. Ошондуктан бул дагы менин сумкамда дайыма жүрөт, анткени бетим дайыма кургайт да. Жана мен тамак жегенди жакшы көрөм деген сөзсүз тамак болот. Бул болсо Шоро компаниянын нөмө бар дегени чыгыптыр, батончиктер. Бирок дайыма мен салып коем да, анан жегенди унутуп калам. Анан балдарым билет да, мен баштыгымда дайыма бир сонун нерселер бар депчи, анан ачып туруп эле жеп алышат, болду, ошо менен калды. Бүгүн да ойлойм, бүгүн жеп коеюн. Мондай сонун эмелер чыгыптыр, протеиновый батончиктер. Сөзсүз очкилер бар. Мен очкилерди аябай жакшы көрөм. Мына бир эмес 2 очки бар экен. Бирөөсү мындай, бул Mango фирмасынан. Буну, по-моему, 2200 сомго алсам керек. Мындай. Буларды аябай жакшы көрөм. Мен очки негизи образга сонун көрүп берет. Кээде күндөн эле сактаныш үчүн эле эмес, жөн эле кооздук үчүн деле алсаң болот. Буну болсо Дордой Плазадан алгам. Бул деле 3,5 болсо керек. Бул деле жөнөкөй, бирок мен сестренкам жактырбай койду. Эмне деген очки алып алгансыз дейт, билбейм. Жараштыбы, жарашкан жокпу айтып коюңуздар. Эгер сиздер жарашпайт десеңер, мен башка бирөө белек берип коеюн деп коем. Ушундай очки тазалап коюш керек экен.
Так, бул дагы менин аябай жакшы көргөн буюмум, бул болсо DJI петличкасы. Бул петличканы негизи ЦУМда 35 миңге сатат экен. Мен Кытайдан 20 миңге эле заказ бердим. DJI петличкасы, мындай 2 петличкасы бар. Буну мисалы интервьюларды тартканда же блогто бир нерселер тартканда аябай кереги тиет. Буну даже эмеде уктум да, ОРТде деле кээде эмелерге чыкканда ушуну колдонот экен деп уктум. Ошондуктан аябай жакшы нерсе. Биякта эмелер ичинде бар. Зарядка жана башкалары. Буну сөзсүз мен алып жүрөм да. Бунсуз жашоом өтпөйт. Негизи эмеде мурун газетада иштеп жүргөндө деле сөзсүз мындай эмелерим калып калыптыр да, сөзсүз бир журналистический немелеримчи дайыма ушулай аспаптар менин сумкамда болуш керек деген. Влажные салфетки с антибактериальным эффектом дейт. Буларды эми салып коем. Балдар менен болгондо сөзсүз кереги тиет. Так, жана бул жерде күскүм бар. Бул күскүнү дайыма бир жерден алам, көрүп калсам алып берем. Анан балдарым сындыра берет. Ошондуктан сөзсүз күскү бар. Бул дагы Brand Free фирмасына Wildberries'тен заказ бергем. Бунун баасы 100 сомбу ушундай эле. Пачкасында 3 болот. Бул болсо баягы салфетки от пятен деп турат. Балдар сөзсүз бир нерсе төгөт, же сен кийимиңе бир нерсе төгүп алат, же өздөрүнүн кийимин булгап алат. Ошондо жакшы нерсе да. Мен блогто дагы энелер ким подписан болсо көрсө керек. Бул болсо эми жөнөкөй эле бир шкатулкалар жагып калат го. Ошондой шкатулканы алып эле ичине мондай эме салгыч кылып койгом. Шууруларды. Бүгүн съемка. Ошондуктан ошол съемкага мисалы аксессуарларды мен байкасаңар керек, мен баягы эмеде сагызганмын да. Дайыма сөзсүз мындай аксессуарлар болуш керек. Колдо, биякта мына браслет. Мындай бунсуз мен эмем болбойт да, образчы. Анан сагызгандай болуп ошондой тагынып берем. И бул менин баягы ДНК стиля деген сыяктуу. Сөзсүз аксессуарларсыз жашоом өтпөйт да. Ошон үчүн мен аксессуар сатып жана аксессуаристтин негиздөөчүсү болдум окшойт. Так, бул жерде наушники, iPhone'ду наушниги. Бул болсо сөзсүз эме да, баягы видеолорду монтаждап атканда кереги тиет. Мисалы таксиде же кафенеде отурганда деле монтаждап наушник менен иштейм. Бул жерде зубная нить. Мисалы сөзсүз любой жерге алам. Бул болсо Reviline деген фирмадан аябай жакшы. Бул болсо баягы тиштердин эмеси. Тиш негизи эле бир чоң проблема да энелердечи. Бул теманы азыр ачсам, кечке азыр отурабыз да сүйлөшүпчү. Ошондуктан да баягы жылдар өткөндөн кийин тишинди дагы барктап сүйүп калат экенсиң. Ошондуктан тиштин эмесин аябай эметем да. Проблемасын аябай кандай десем. Короче, мындай да, жылдар өткөндөн кийин тиштин баркын билип калат экенсиң, анан тишти эме сайын тазалай бересиң да. Бул болсо Кушон болсо Мизон фирмасынан, баасы, по-моему, 2000би, унутуп калдым. Бул дагы жакшы. Мен бетим кургак, ошондуктан бетти сонун кылып жылтыратып эметип коет, тазалап коет дегендей. Бул болсо SPF-нын кичинекей версиясы, travel версия деп коет. Biplane фирмасынан. Бул дагы эгер ким жакшы SPF издеп жүрсө жакшы нерсе. Анткени баягы көп SPF-тер ак эме калтырып коет го, мындай налет сыяктуу. Бул такыр калтырбай, жөнөкөй, даже буну балдарга колдонсо болот. Ошондуктан мен буну алдым да. Балдарга деле, өзүңө деле бетиңе сүйгөп койсоң болот. Бул болсо менин темир тулпарымдын ачкычы. Жакында эле мактана кетейин дейм, жолдошум белекке берди. Негизи эме да, көптөн бери кыялданып жүргөн нерсе, анан өзүмө мүтөрчүнөм, неге сен ушундай бизнес менен алектенесиң, бирок өзүңө машина ала албайсыңбы дегенде, ооба ала алам, бирок эмнегедир ошол жолдошуман күткөм да. Жолдошум баягы мен иштейм, мен кыйынмын деп эле аял киши эмете бербеш керек да, эркектен өйдө секире бербеш керек. Мен ойлойм, баары бир эркек деле өзүн баягы күчтүү, өзүн мындай кожоюн сезгиси келет болуш керек. Ошондуктан көп нерселерди жолдошума калтырам да. Ошондуктан жолдошумдан күткөм. Буюрса мына 5 бала болгондон кийин буюрса белекке берди. Ошондуктан баягы биринчи машина дегенде аябай мындай бир башкача сезимдер болгон. Не то что машина үчүн, жолдошумдун ушундай бир белеги, ушундай бир көңүлү үчүн, көңүлүмдү көтөргөнү үчүн. Ошондуктан бул баягы сонун эме экен да. Бул
Мында Кытайдан заказ берген, по-моему 5 сомго 10 сомго ушундай да, аларда аябай бит бекер эмеспи. Момундай бычагы бар. Бул бычак менен распаковкалар тартам. Кээде анпакинг чек дегенде буну алып чыгып, сонун бул да жардамчы. Бул жерде мен негизи көп эле боенбойм. Туш жана ушундай эле кичинекей нерселер. Анан мага айтып берчү да, көп боенбойсуң, эмнеге? Мындай хотя бы оозуңа бир эме кылбайсыңбы, цвет бербейсиңби, анткени боз ооруп мындай вирус табып калат экенсиң депчи. Анан ошон үчүн мен кичине хотя бы оозумда мындай цвет болсун деп, баягы боенгонду жакшы көрбөгөн айымдарга лайфхак деймби. Оозго эле бир аз көрүп берип койсоңор эле, цвет берип койсоңор эле, бир аз эме свежий көрүнүп калат экенсиңер. Бул жерде Dior'дун компаниясынан тинт аябай кымбат болчу, ичим ооруган дебеймби, 3750 ушундайга алып, анан бир аз ичим ооруп калган дебейм, анткени көп колдонбойм, өзү да мондай кызыл цвет экен. Бирок сестренкам өтүп койду, аябай жакшы бул сонун нерсе деп. Ошон үчүн кичине деп калдым. Вот могу Kiko'ну көп колдоном. Бул болсо блеск для губ, аз эле калыптыр. Буну көп колдоном. Бул сонун нерсе экен. Буну коркпой эле ала берсе болот. Бул болсо увлажнитель для губ. Carmex деген фирма, по-моему, 500 сомго ушундай эле турат. Бул деле арзан. Сон бул жакшы нерсе экен. Так, дагы эмне бар? Эми бул сумкам түйүндө эле мондай 2 шакек калып калыптыр. Мен негизи айтып атпаймынбы, эме сагызганмын. Ошондуктан шакектерди аябай жакшы көрөм. Биякта Linux калып калыптыр, баламдын ичи ооруса же бир нерсе болсо ошондо колдонсом керек. Болду, ушуну менен баштыгым бүттү. Баштыктын дагы баасын айта кетиңиз деп атат. Баштыгым болсо бияктан эле Бишкектен эле алгам. Италия деп сатышты. Негизи 10.300 ушундай экен баасы, жана 8.300 берди. Скидкасы менен алдым. Ошо аябай сонун да негизи, бирок өзү эле оор окшойт. Эмелердин баарын салганда вообще эле 10 килограмм болуп кетет, бирок аябай удобный. Буну сумкаңды бүт баары батып кетет да. Ошо. Кызыктуу болсо, сөзсүз жакшы комментарийлерден калтырыңыздар. Сиздерден күтөм, баардыгын окуйм. Мен эгер мындай эме болсо, балдарымдан эч качан акчаны аябайм. Мындай жакшы сонун нерсе болсо, балдарыма алганга аракет кылам. Эгер буюмдардан болсо, билбейм, гаджет болсо керек, мен гаджеттер менен ооруйм. Мындай жакшы жардамчы болуп калса, техника болсо ала берем. Жашоомдо спорт бар дебейм, балдардын аркасында чуркаган дегем. Негизи буга чейин пилатеске барчумун, калтырбай барчумун. Анан болсо баягы копчикти сындырып алгандан кийин жарым жыл отуруп калдым. Эми баштай албай жатам. Эми кайра бир дух керек болуп атат. Пока спорт жок. Экөө тең деп ойлойм. Бирок мындай да мотивацияны аласың, ал бат эле учуп кетет да. Дисциплина болсо, бул дайыма болчу нерсе, дайыма болуш керек. Ошондуктан мен көбүрөөк дисциплинага. Эл билбеген нерсе, мен такыр эме дары ичкенди жаман көрөм да. Дары дегенде эле бир кандай эме боло берем. Даже мондай рецепттерди берсе деле, балдарга деле өзүм деле дары ичпеген жакшы көрөм. Башым ооруса деле дары ичпейм. Балдар жөтөлүп калса, койдун майысы көп эле, ошол менен эле бүтүрөм. Экөө тең жагат, бирок кеде. Бала менен кеде. Шекерсиз. Экөөнү тең жаман көрөм. Энелер үчүн экөө тең боло берет, ошосу кайка болсо да үйдөн чыга алып басып кеттик. Экөөнү тең барабыз деле. Гапыр Мадаминов ата-энелер үчүн. Мен андай деле кинотасмам жок экен, мен сүйүктүү, бирок айта кетчү нерсе, эгер тилди үйрөнөм десеңиз, ошол тилде тасманы көрүңүз да. Мисалы, мен түрк тилин ошол сериалдарды көрүп атып эле эметип алгам да, жакшы сүйлөп калгам. Канча жыл көрдүң десе, 2 жыл көрдүм. 2 жыл тынбай көрдүм. Тамак жасап атып, ошо сериалдарды көрүп эле, субтитрсыз, кадимкидей түрк тили башында 60% түшүнбөй жаттым. Анан кийин түшүнүп, анан болсо Турцияга баргандан кийин мен сүйлөй албайм десем, анан бирок эметсем түшүнөт экенмин да. Анан кайра сүйлөп баштасам, баары айтып атпайбы, сен эмне биякта жашайсыңбы, Түркияда жашайсыңбы деп, анан ошондо түшүнгөм да, деп туруп уверенность болуп сүйлөп баштадым. Анан ошондон кийин түшүндүм, ошол кинолордун пайдасы ошол экен. Ошондуктан любой кинону башка тилде көрүңүздөр, ошол пайдалуу болот.
жыйынтыктоочу сөз болсо каалоо тилек болсун баарыңыздарга. Бакыт каалайм, аялдык бакыт каалайм. Анан негизи эле баарыбыз тең өзүбүздүн баягы ценностьти билели, баалуулугубузду билели. Анткени кыргыз айымдар эң кыйын айымдар, дүйнө жүзүндө мындай айымдар жок. Ушундай бышык, ушундай баардыгына туруктуу. Ошондуктан баарыңыздар өзүңүздөрдү бир аз кучактап, мен азаматмын деп өзүңүздөрдү сүйүп коюңуздар. Ошо балдарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Сиздер менен мен болдум Жанат Атабаева.